Умма журналы тарабынан уюштурулуп жаткан Рамазан чаатыры долбоорунун экинчи күнү Нур Булат мүмкүнчүлүгү шектелген балдар фондунан өзгөчө балдар жана алардын апалары, ошондой эле Калы Соордо конушунун аз камсыз болгон тургундары коноктолду. 200 кишилик ооз ачуу белгилүү маданият өкүлү, коомдук ишмер Анжелика Кайратованын эсебинен өткөрүлдү. Ифтар ыйык Куран менен башталды. Иорданиядагы бүткүл дүйнөлүк ислам университетинин бүтүрүүчүсү, белгилүү устаза Мээрим Сардыбаева Рамазандын фазилеттери, бул айда кылынган садаканын соогу тууралуу айтып берди. Кайрымдуулук долбоорду өлкөбүздөгү белгилүү психологдор Рану Ахматова жана Венера Бокотаева колдоп, айымдарга үй бүлө мамилеси, бала тарбиялоо боюнча сабак өтүп беришти. Бизнес-вумен Кишимжан Эмилбекова коноктор үчүн атайын белектерин даярдап келип, алардын кубанычына себепчи болду. Рамазан чаатырына ар тараптан салым кошкон туугандарыбызга Аллахым ыраазы болсун. Умма журналы уюштурган бул мааракеге ооз ачарга биз көп жылдан бери көрүп билип келем. Бирок Бишкекте болбой калып атканбыз. Азыр биринчи жолу катышып атабыз. Кирип чыктык, аябай сонун. Ушул ооз ачарды уюштурган Умма журналына ыраазычылык билдирип кетем. Өтө чоң соо иш кылып атасыздар. Аллахым ыраазы болсун демекчи элем. Анан жакшы, рахмат чоң ушундай уюштурулган адамдарга чоң рахмат. Алла ыраазы болсун.